Ұнату қырғыз еліңді, аскер қатарында, сен атқарғын милдетіңді. Самат Садыков 1920 жылы Лейлек чөлкөмүндөгү Карасай айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Атасы Садык, энеси Бүүзада. Самат бир үйдүн тун баласы эле. Алар 7 тууган болуп чоңоюшкан. 1929 жылы 9 жашында жаңы ушулган 7 жылдык мектепке кабыл алынган. Аны ийгиликтүү аяктап, комсомол мүчөлүгүнө кабыл алынат. 1940 жылы аскерге чакырылып, 20 жаш курагында Кызыл армиянын катарына чакырылган. Самат ата-энеси, дос курдаштары, туугандары менен коштошуп, «Ата, апа, мага камтама болбоңуздар, 3 жылдан кийин тез эле кайтып келем», деп кол булгалап кете берди. Аскерде Саматтын атка жакындыгы, чабандестиги эске алынып, 4-чү аткычтардын дивизиясынын 16-чы кавалериялык полкуна бөлүнгөн. 1941 жылдын 22 июнунда согуш башталып, ал улуу ата мекендик согушка катышкан. Самат согушта көптөгөн эрдиктерди көрсөткөн. Анын көрсөткөн эрдиктери үчүн 2 жолу каармандыгы үчүн медалы менен, 2 жолу эрдиги үчүн медалы, гвардиянын жоокери төш белгиси медалы, улуу ата мекендик согуштун катышуучусу медалы, Германияны бошоткондугу үчүн медалы, Ленин ордени, Алтын жылдыз ордени менен сыйланган. 1945 жылдын май айында Самат Садыков жеңиш күнүнө 8 күн калганда баатырларча курман болгон. Ал өлгөндөн кийин эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт. Быйыл Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков 100 жашка толду. Лейлек жергесинде анын ысмын алып жүргөн Самат атындагы орто мектеби, Самат айылы, Самат атындагы эс алуу багы бар. Исфана шаарында ага арналып анын музейи уюштурулган. Эстелиги да орнотулган. Өзү туулуп өскөн азыркы Караташ айылында анын эстелиги бар. Самат тууралуу, анын эрдиктери жөнүндө китептер жазылган. Жыл сайын жергебизде анын жаркын элесине арналып, жеңиш күнүнө карата улуттук оюндар, лейлек күрөшү уюштурулуп турат. Биздин согушка катышкан чоң аталарыбызды, алардын көрсөткөн эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Жеңиш үчүн рахмат. Жаштыгың жайнап гүлдөп турганда кете бердиң о дүйнө сапар алып, жеңиштин желең көтөрүп, эң калды артыңда бычак жайып. Көз алдымда турган жер жылдызым, калың калкым лелектеги кыргызым, бакыт бостон кылычымды жоо жеңүү, мойнумдагы эң бийик парызым деген жигит үлкөн эрдик жаратты, дүңгүрөтүп дүйнө элин таратты. Эстеликке ала тозу айланган элим дагы эстеп калды Саматты.
Ай, денжен колго бата кеткен, аксамай эне үчүн бала кеткен. Жүрөктө муңу менен зауытып, бала тошум калганды кечкен. Бизди коргоп бул жеңиш каталык согуш карыынан өрт ичинде жаралган аталардын канынан билүү керек ар бир кыз, билүү керек арулар. Бизди коргоп аталар кечиктигин жанынан, ошон үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. Этте кеттим жашоо таласынан, бүт элиң айрылды саматынан. Айла жоктон артында гүл жаралат, баары сен жаркын элесиңе арналат. Саматтын жүрөгүндө эле турду, эр болуп эл жетинде бекем турду. Советтин уранына уран коруп, фашисттин жүрөктөрүн эрип турду. Курман болду душмандардын колунан, бул эрдигин эл эч качан унутпаган. Самат деген атыңды түбөлүккө, ар биринин жүрөгүндө сакталган. Келем деп айттың кетериңде, барам деп айттың жетериңде. Кычыктың кай жактарда жүрүп калдың, кайтыжы күн да келди эсебимде. Бир жигиттин кыргызым бир канаты, мекенге калкан болуп бара жатты. Ата-анын талиминде сабат тапкан, Садыктын ардактаган тун баласы. О дүйнө Самат Али жапчаш эле, өмүрүнө өлүм эмне кенебеген. Эр манас урпагында чакташ эле, эр жигит эл четинде жол бетинде. Намыс үчүн жалын болуп жалышкан, каташканын кабыргасы кайышкан эли биздин келечеги үчүн деп Саматтан канын төгүп салышкан. Арыға да, жашқа да, тынчтык керек, қайынға да, ташқа да, апат күлі, жан-жаны бар, өксігі. Қаректерден қадимкіде жаштама,